21 октябрь. Никенин сыры. Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Бул сыр аябай терең. Менин айтканым Машаяка жана жыйынга тиешелүү. Эфестиктер 5-бөлүм 31-32 аяттар. Эфестиктер 5-бөлүм 31-32 аяттарда Павыл Мусанын башталыш 2-бөлүм 24 аятта айткан сөздөрүн шилтеме катары келтирип жатат. Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Иса да Кудай Муса аркылуу ушул сөздөрдү айтканын ырастайт. Матай 19-бөлүм 5-аят. Павыл Кудайдын бул сөзү адамдын күнөөгө батуусунан мурун айтылганын жана ал Машаяка жана анын жыйынына тиешелүү болгондуктан чоң сырды камтыганын айтат. Бул Кудай эркек менен аялды жаратып, нике аркылуу бириктирерде, алардын бири-бири менен болгон мамилесин кокусунан эле ойлоп таппастан, максаттуу түрдө бекемдеген дегенди түшүндүрөт. Ал никени дүйнө жарала электен мурун түбөлүктүүлүктө өзүнүн оюнда болгон уулу менен жыйындын ортосундагы мамилеге окшоштуруп курууну максат кылган. Ошондуктан нике бул жашыруун сыр. Ал биз көзүбүз менен көрө албаган алда канча терең маанини өзүнө камтып турат. Кудай адамды эркек жана аял кылып жаратып, алардын никедеги мамилеси Машаяк менен анын жыйынынын ортосундагы мамиледей түбөлүктүү болуш үчүн никени жараткан. Павыл муну түшүнгөндөн кийин төмөнкү тыянакка келген. Никедеги күйөө менен аялдын ролдору максатсыз бекитилген эмес. Алар Машаяка жана анын жыйынына мүнөздүү болгон өзгөчө ролдорду чагылдырып турат. Арабызда үй бүлөлүү болгондорубуз Кудай бизге нике аркылуу өзүбүзгө гана тиешелүү болбогон, алда канча чоң жана улуу, Кудайдын өзүнө тиешелүү болгон чындыктарды чагылдыруу артыкчылыгын бергени канчалык сырдуу жана укмуш экени жөнүндө кайра-кайра ой жүгүртүшүбүз керек. Машаяк жана жыйын жөнүндөгү сыр Павыл сүрөттөгөн никедеги сүйүүнүн негизи болуп саналат. Жубайлардын ар бири өз жолдошуна кубаныч тартуулоо аркылуу өзү кубаныч алганга умтулуп жашашы керек деп айтуу жетишсиз. Буга кошумча күйөө да, аял да Кудайдын ниетине ылайык Машаяк менен жыйындын ортосундагы болгон мамилени терең түшүнүү менен туурашы керек деп айтуу да маанилүү. Башкача айтканда, жубайлардын ар бири Кудайдын Машаяк менен жыйынга өз-өзүнчө мүнөздүү кылып жараткан таза жана өзүнө жаккан үлгүсүнө жараша жашаганга умтулушу керек. Бойдок же үй бүлөлүүсүзбү? Кары же жашсызбы? Буга олуттуу мамиле кыласыз деген үмүттөмүн. Себеби келишимди сактаган Машаяк жана келишимди сактаган жыйындын аянын түшүнүшүбүз ушундан көз каранды.